Эгерде мүмкүн болсо, катышуучулар сурооңуздарды дароо унутуп калбаш үчүн дароо айтып турсаңар же чатка жазып турсаңар да болот. Биз ошол смартфондо монтаж жасоонун оңой жолдору жөнүндө айтып беребиз бүгүн. Анан монтажда көрсөтүп беребиз буюрса. Эмне үчүн видео телефонго тартылат? Алгач эле. Бул жеткиликтүү болгон үчүн, жеткиликтүү деген оңой болгон үчүн ар бирибиздин колубузда смартфон көтөрүп жүрөбүз 2-3 керек болсо. Анан аны дароо тартып, монтаждап, анан социалдык тармактарга ошол бөлүшүү үчүн да ыңгайлуу, маалымат алмашууга ыңгайлуу. Анан акысыз программалар, телефондордун көбүнүндө эле акысыз программалар бар. Видео, анын ичинде видео программалар да бар акысыз. Ошон үчүн телефонду видеого тартуу ыңгайлуу, жакшы, оңой болуп калды деп айтсак болот. Алгач эле ушул видеону тартууда төмөнкүлөргө көңүл бурганыңыз жакшы. Телефондун объективи таза болгону маанилүү абдан. Биз өткөнкү сабакта дагы ушул жөнүндө айтканбыз. Себеби телефондун объективи таза болбосо, картинканын сапаты дагы ылдый түшүп калат. Анан настройки, ошол орнотууларга сөзсүз баштаардан, видеону же сүрөттү тартаардан мурда анын настройкисине, орнотууларга көңүл буруп, анын ичин оңдоп алып, анан кийин тартуу керек. Анан кайсыл ракурстан аласыз, ошол жака жыласыз, артка жыласыз, алдыга жыласыз, жарыктын деңгээли кандай экенин карайсыз, ушуларга сөзсүз көңүл буруу керек. Видео тартууда фокус эмнеге керек? Бул фокусту менимче баарыбыз эле билсек керек. Арасында 1-2 лайфхактар дагы бар, көрсөңүздөр болот. Видео тартууда фокус сөзсүз түрдө керек, фокусу жок, туура эмес болуп калат. Бул фокус бир нерсени айткыңыз келген ошол максатты көрсөтүп берет, анан картинаны сапаттуу алат деп айтсак болот. Бул жерде азыр кыска видео бар. Кадрдын композициясына карап фокуста эмне болушу керектигин аныктайсыз. Телефондун камерасынын фокусу ары бери жылып ойноп кетпеш үчүн аны токтотуп койсоңуз болот. Ал үчүн экранды 2-3 секунд басып туруу керек. Андан соң жарыкты фокуска жараша тандасаңыз болот. Бул үчүн экранды үйдө ылдый жылдырыңыз. Менимче түшүнүктүү болду окшойт. Буга чейин мындан кийин дагы ошол тарта баштаганда, монтаж кыла баштаганда ушул нерсе жөнүндө дагы көрсөтүп берем, эгер суроо болсо. Кадрдагы план, композиция сөзсүз маанилүү. Бул ошол съемканы телефонуңузга тартып атканда бул боло берет, бул телефонго деп тарткандан көрө, телефонго профессионалдуу операторлор катары мамиле кылганыңыз жакшы болот ошол видеону тартууда. Ошон үчүн план, композиция деген сиз тарткан видео үчүн дагы абдан керектүү. Бул ошол картинаны сапаттуу алууга, анан грамотный деп коебуз го, аябай сапаттуу, жакшы чыгышына өбөлгө болот. Мына бул жерде, бул видеодо дагы пландар бөлүнгөн. Бул жерде көрсөңүздөр болот. Бул общий план деп айтып коебуз, жалпы план. Бул жерде бутунан башына чейин бүт көрүнүп турат. Бул жерде орто план, средний план деп айтабыз көбүнчө. Бул крупный план, жакынкы план. Бул видео түрүндө тартылды. Эми болсо мындан кийинки картинада ушул нерсе так эле ачык көрсөтүлүп турат. Мына биринчи сүрөттө бул жерде жаш баланын ошол жолдор, бактарак, токой, бул жердеги козу карындар, ушунун баардыгы көрүнүп турат. Бул общий план. Андан кийинки экинчиси бул ортоңку план. Ал эми башы тартылып турган бул крупный план. Анан бул жерде козу карындар турган, майдаларды, буларды детальдар деп айтып койсок болот. Булардан сырткары адресный план дегендер бар. Пландардын түрлөрү көп, бирок биз негизги колдончулар ушулар. Бул кадрдагы композиция деп айтып койдук. Сүрөт тартууда дагы, видео тартууда дагы золотое сечение деген нерсеге көңүл бурушубуз керек. Бул кичинекей кыздын ошол 9га бөлүнүп турса, ошол бириккен жеринде кыздын корпусу сол жакты карап буруп турат, көзүнө ошол эки сызыктын ортосуна келген. Бул эгерде кыз корпусту оң жака буруп кала турган болсо, сиз сүрөттү башка жагынан тарта турган болсоңуз, анда тескери ушул мышка көрүнүп атат, ушул жерге көздөрү келиши керек болчу. Ушинтип тартсаңыз болот. Бул жерде бул крупный планда тартылган, же ортоңку план деп айтып койсок болот. Бул жерде общий планда тартылган. Бул кызды, рельсте отурган кызды бул жерге коюп туруп тартсаңыз да болот. Бирок эгерде сүрөттү жалпысынан сол жака жылдырып, бул кызды ортодо ушинтип отургузуп тартып кое турган болсок, сүрөт анчалык
визуалдык жактан анчалык жакшы, сапаттуу алынды деп айта албайт. Ошон үчүн картинада композиция, золотое сечениянын талаптарын аткарышы керек. Видео тартууда биз телефонго тартабызбы, камерага тартабызбы, штативдер өтө маанилүү. Штативдин ролун ойной турган башка нерселер бар. Мен сиздер үчүн атайын видео тарткан бул жерде, ошону көрсөңүздөр болот. Мен тартып баратат, жылган учурда. Эми стул менен тартканда кандай болот? Бул пластилин, жөнөкөй эле. Телефонго орнотолуп. Бул наушниктин рекламасын тартса да болот. Негизи бул штативдер, профессионалдык штативдер мындай болот. Монтип тарткандан кийин кандай чыгат видео клиптерде. Ушундай сапаттуу видеолорду алса болот. Кыймыл аркылуу. Менимче түшүнүктүү болду окшойт. Эгерде буга чейинки нерселерди суроолор турган болсо, кайталап кийин бүткөндөн кийин YouTube'га чыккандан кийин көрсөңүздөр болот, же болбосо ушул жердин өзүндө эле суроону берсеңиздер болот. Эми видео тартууда биз штативдерди айттык. Эми болсо видео тартууда гарнитуралар, микрофондун эмне үчүн керек? Микрофондорду эгер микрофонуңуз жок болсо, сиз наушникти кулакчынды колдонсоңуз болот. Ошол жөнүндө видео бул. Мен атым Жеткен, мен футбол көрманы. Кечээ эле футболдо Арсенал менен Манчестер Сити командасы ойноду. Мен атым Жеткен, мен футбол көрманы болом. Кечээ эле Арсенал менен Манчестер Сити командасы ойношту. Албетте Манчестер Сити 4-1 эсебинде Арсеналды утtu. Бул экөөнүн айырмасы болчу. Айырмасы аябай эле асман менен жердей. Сиз видео тартканда, тартууда жана монтаж кылууда кошумча эффекттер жок боло турган болсо, мындай лайфхак дагы колдонсоңуз болот. Өзүңүз тартууда ошону колдонуп туруп, кийин монтаждан кесип бириктирип койсоңуз болот. Бул кыска видео ошол жөнүндө. Тартып барасыз, эң аягында кыймылдатып саласыз. Монтаждан экөөнү бириктирип, ушундай кылып койсо болот. Бул кыска видеолор, мындан ары дагы улантсак боло берет бул нерсени. Эми болсо, видеого тартылгандан кийин биз буга чейинки сабактарда вебинардын уюштуруучулары видеону кандай тартуу керектиги жөнүндө аябай кенен токтолгон, айтып беришкен. Бүгүн болсо биз бул жерде көбүнчө монтаж, смартфондо монтаж кылууга басым жасайбыз. Ошондуктан видеону кандай тартуу керектиги жөнүндө мен айтпай эле коеюн, анча-мынча кыска нерселерди гана айттым. Монтажды баштоодо же монтажды баштагандан мурда ошол камерага тартууда видеону ушул настройкаларга көңүл бурушуңуз керек. 16:9 Full HD деп жазылып турат. 1920-1080. Сөзсүз видеонун размери 16:9 болуш керек. Разрешениясы 1920-1080 болуш керек. Бул Full HD. Бул 4K'нын 2 эсе кичинекейи. 4K'ны 2ге бөлгөндө, 4K'ны бөлгөндө ушул Full HD келип чыгат. Full HD азыр YouTube'да эң жогорку сапаттагы видеолор ушул Full HD менен көрсөтүлөт. Телефон аны колдойт. Стабилизация видео деген бөлүк бар, аны тандап койсоңуз болот. Эгерде жүрүп бараткан кишини тартсаңыз, стабилизация телефондогу аябай эле кошумча штативдин кереги жок, кол менен эле жай басып тартып алсаңыз болот. Эми болсо телефон үчүн программалар
монтаж бул жерде көп эле бирип угуп жүрсө керек. Бул жакта вебинардын катышуучулары бул Viva Video, InShot, KineMaster, Power Director, VideoMaker, Open Camera. Буларды монтаж кылууда же съемканы тартууда бул программаларды Кыргызстанда көп эле киши колдонуп жүрөт да. Ушул аксес программалар булардын бардыгы. Муну көчүрүп алсаңыздар болот. Анан ушун менен тартып, андан ары монтажды улантып кетсе болот. Эми биз монтажга өтө берсек болот. Арс мырза, буга чейинки көрсөткөн нерселерден суроо жооп кылабызбы же дароо эле монтажга өтүшүбүз керекпи? Урматтуу катышуучулар, эгерде суроолоруңуздар болсо, буга чейинки болгон презентациялар боюнча суроолор болсо берип алсаңыздар, анткени монтажга өтүп кетсек, анда татаалыраак болуп калышы мүмкүн да. Золотое сечение тууралуу кененирээк айтып коесузбу? Ошондо жана квадратиктер болгондо биз көп учурда колдонбойбуз да, анычы. Ошол квадратик чөп керек алып берген атабы же ошол квадратиктер толугураак дагы бир түшүндүрүп коесузбу? Рахмат. Көп киши колдонбойт го муну. Негизи бирок профессионалдуу бул сызыктар турат го, экран 9га бөлүнүп турат. 9га бөлүнгөн экранды сиз камераңыздан өчүрүп койгон болушуңуз мүмкүн, бирок бардык эле телефондун камерасынан ушундай чыгат. Бардык телефондон чыгат, анан фотоаппараттардан да чыгат. Негизи эле ушул сүрөт тарткан устройстволордун баарынан чыгат. Эгерде муну колдонуп тарта турган болсоңуз, сиздин сапаттуу сүрөт алууңузга жардам берет. Бул нерсе кереги жок катары көрүш мүмкүн. Бирок журналисттер, операторлор ошол жаңылыктарды же видеолорду тарткан учурда ушундай клеткаларды колдонушат да. Анан золотое сечение деген бул жерде ошол адамдын, бул кыздын же болбосо башка бир адамдын көздөрү ушул эки сызыктын ортосуна келе турган болсо, бул сызык эмес. Эгерде могул жерде көзү, бир көзү, бул жерде бир көзү ортосуна алып келип тарта турган болсоңуз, ал бул золотое сечение деген эрежелерге баш ийбей калат. Анан видеонун чыгышы дагы, видеонун же сүрөттүн көрүнүшү мынчалык жакшы болбошу мүмкүн. Ошон үчүн макул сүрөттү золотое сечение коюп тарткан видео жылат. Видеону дагы. Эгерде сиз видеодо сизге мисалы мектеп окуучусун тартып атсаңыз, же болбосо бир аксакалдын, багбандын, фермердин бир бак тигип атканын тартсаңыз, ал сизге интервью берип аткан болсо, анан сиз аны телефонго интервьюга тартып аткан болсоңуз, ал кишини ушундай кылып алганыңыз жакшы. Мындай стендап кропто турган эле нерселер да, кыймылдаган нерселер бул золотое сеченияга баш ийбей калат экен да. Кыймылдаган нерселерди сөзсүз түрдө ушинтип тартуу керек деген нерсе жок. Кыймылдаган нерселер ансыз деле ага киргизүү мүмкүн деле болбой калат негизи. Түшүнүктүү. Рахмат. Руфат. Албетте ага да сен токтолгонсуң жана анан бирок укпай калышкан окшойт. Балким байкабай калдыбы, маани бербей калдыбы. Штатив жок болсо кантип колдонсок болот дейт. Штатив жок болсо кантип колдонсо болот дейт. Бул телефондун мен өткөн көсүндө да көрсөткөм. Бул жерде чыканакты кармап туруп, эгер штатив жок боло турган болсо, чыканакты кармап, могул жерден бекем. Телефонду сиз камерасын мындайынан кармап, телефонду мындай кармап туруп, сиз могул жерде чыканагыңыз турат. Кишини ушинтип алып туруп тартсаңыз болот, мисалы интервью алган учурда, же болбосо басып баратканыңызда деле ушуну шашпай жылып колдонсоңуз болот. Колуңуз ушундай турушу керек. Эгерде штатив жок болсо, ушул бир жолу, андан башка сиз муну телефонду эки эме менен, колуңуз менен, бир кол менен эмес, эки кол менен кармап туруп, бир нерсеге жөлөнүп алып тартсаңыз болот. Дуалга же бирдемеге жөлөнүп тартсаңыз болот. Бул азыраак титрейт. Ушундай эки жолу бар. Сайпидин мырза, биз жооп бере алдык окшойт сиздин сурооңузга, бирок жана буга чейин дагы Руфат өзүнүн видео презентациясында көрсөткөн, эгерде неме болбосо столго отуруп алып, же болбосо ошо столдон кармап алып тартсаңыз болот деп. Андан сырткары, эгерде үйдүн ичиндеги шарт же бир имараттын ичинде болсо, кадимки эле пластилинди алып телефонду бекитип коюп койсоңуз деле тура берет экен. Кыскасы, телефонду бекитүүнүн жолун табыш керек да. Көбүнчө буга чейин Руфат айткандай колду бекем коюп эле анан тарткан оң. Эгерде имараттын ичинде жакындан бирөөнөн интервью алам десеңиз, чыканаңызды столдун үстүнө коюп, анан
камераны кармап алып тартсаңыз болот. Руфаттагы бир нерсени көрсөткөн так. Ошол могу телефонду сиз буга байлап коюп туруп, анан жана мен үстөлдү көрсөттүм го атайын видео тартылды. Үстөлдүн кармагычына ошол буту бар, баллону бар эмелер, үстөлдөр. Ага сиз могу штативдин буттары каалагандай кайрылат, ошентип туруп байлап койсоңуз телефонду. Анан дөңгөлөгү бар нерсеге айырмасы жок, бул үстөл болобу, башка кыймылдаган нерсе болобу, ошого байлап туруп дагы киши басып баратса, киши менен кошо параллель видеолор тартсаңыз болот. Көбүнчө азыр видеолордун бардыгын статично деп айтып коет. Турган жериңизден эле видеону ушундай тартып, киши басып келатат. Өтүп кеткенден артынан бир тартып, көзүн бир тартып койгондо, сиз ордуңузда турган видеолор анчалык кызыксыз болушу мүмкүн. Клиптерде байкасаңыздар, аябай көп кадрлар колдонулат, 1-2 секунддан эле. Ошол видеолордун көпчүлүгү кыймылдагы видеолор болот. Мисалы киши келатса, кишини көздөй басат, же болбосо камера киши менен кошо жылат, же болбосо өйдөдөн жылдыйдан басып келет. Камера турган статично ордунда турбайт. Ошол учурда сизге сөзсүз түрдө стабилизатор керек, ушундай нерселер керек болот. Эгерде профессионалдуу жакшы нерселер, өтө кымбат студийный нерселер болбой турган болсо, сиз ушундай жөнөкөй нерселердин жардамы менен деле ушундай видеолорду тартсаңыз болот телефонго. Мен кошумчалай кетейинби? Жана Руфат кечирип кой. Жана буга чейин видео презентацияңда, анан жана телефонду тартаарда настройкаларындачы, жөндөөлөрүндө көрсөтпөдүңбү неме деп, жанагы стабилизация депчи. Стабилизация бул айрымдарына кошумча маалымат берип коеюн. Бул телефондо сиз колуңузга кармап тартканда, айрым телефондор сиз дем алганда, же болбосо кыймыл аракет болгондо билинбейт бизге, бирок колубуздун кыймылдаганы, а телефондо билинип калат да видеого тартканда. Мына ошол учурда ошол стабилизация дегенди күйгүзүп койсоңуз, бул сиздин ошо колуңуздун кыймылдап турганын, ал телефондо ошол жөндөө настройкада ошол анчалык деңгээлде көрсөтпөйт да, көп кыймылдаганынчы. Эми мындай оройроок айтсак, мындай жөнөкөй тил менен айта турган болсок, калчылдайт дейт го, ошондой болбойт, мындай титиребей тегиз тартылат да. Болду, кошумчам бүттү. Бул чатта дагы суроолор барбы же? Жок, чатта азырынча жок. Чатта биздин Бактияр маалымат жөнөтүп атат. Анда монтажга өтөлү, убакыттар. Ооба. Мен азыр бул жактан ушундай кыла берейин. Телефондон азыр шеэр кылганга аракет кылам. Техникалык жактан кошулгуча мен кошумча маалымат берип турайын. Негизи телефондон деле абдан жакшы сапаттуу видеолорду даярдаса болот. Чакан 2-3 мүнөттүк видео роликтерди даярдасаңыздар болот. Ошол соц тармактарга жайылтууга анда мына кошулууга окшойт, буюрса. Бул Play Market'te Kane Master'dın hazır. Men bunu жазган учурда тиги эме чыгып калып атат. Мен мына биринчиси Kane Master видео редактор для деп жазылып турат, эң биринчиси. Ошого киргенден кийин мына видео редактор для простого монтажа деп турат. Бул монтаж программалардын ичинен эң көп колдонулганы жана эң эффективдүү топ 10дун ичине кирген программа экен бул. Бул акысызбы же акылуу? Акысыз. Жакшы. Акысыз, бирок азыр мен ичине киргенден кийин көрсөтөм. Kane Master'дын мынау оранжевый менен K деген жазуу жазылып турган водяной знак эме болуп калат экен, түшүп калат экен да. Эчтеке болбойт го водяной знак? Түшүп калат экен көп программаларда. Эгерде сиз сатып алсаңыз, айына $4 төлөйт экен. $4 болсо 160, 300 канча сом болот? 400 сом тегерегинде болобу? Эгерде ошентип Pro деген версиясын сатып ала турган болсоңуз, ошондой кошумча эч кандай реклама чыкпайт, эч кандай ошол знактары чыкпайт, андан көп мүмкүнчүлүктөрдү берет экен да. Ошону алып алсаңыздар деле болот. Биз азыр болсо акысыз түрдө ошол көчүрүп алганды көрсөтөбүз. Мындан кийин мына ошол Google, эгер ким Android колдонуп турган болсо, Kane Master деп жазсын. Азыр Apple Store'дан көчүрүп алабыз, ал белгилүү эле го дейм.
Бияқта тиги Сайпидин мырза сурап атат, менин телефонум Note 9 оны өчүрбөй койду дейт. Play Market'ten көчпөйт бекен? Play Market'ten көчүрүш керек. Негизи Көчпөйт. Сайпидин Note мырза, 9. Play Market'ten көчүрүш керек да, балким сиз бир жерин туура эмес кылып алып атасызбы? Негизи бул Памяти жок болсо керек ал. ошо телефондун эс тутумун кичине бир аз азайтыш керек да, анан кубатташ керек жакшылап, анан эс тутумун дагы кереги жок жана видео, сүрөттүн баарын бошотуш керек. Айрым приложениялар, сиз пайдаланган телефондогу приложениялар күчтүү болуп калышы мүмкүн да, эгерде көп колдонбогон приложенияларыңыз болсо, ошолордон арылышыңыз керек да. Менимче ошол iOS-ту ким iPhone колдонуп турган болсо, аны iStore'дон көчүрүп алат. Ким Android колдонуп турган болсо, Play Market'ten көчүрүп алат. Көчүрүп алгандан кийин мындай Cane Master деген программа чыгат. Ошону ачкандан кийин ушундай телефон туурасынан горизонтально өзү тармалып калат. Анан ушул жерден баштайбыз. Мои проекты деп жазылып тургандар буга чейинки жасалган видеолор 0дон баштаган учурда башында ушул настройкиден баштайбыз, анан кийин создать новыйга киребиз. Настройкиге киргенибизде, сол жагындагы настройкиде бул Cane Master жөнүндө көп нерселер бар. Могу сброс настроек дегенге сөзсүз түрдө кирип, могул жерде ким биринчи жолу ошол Cane Master'ди көчүрүп, эми баштаган болсо, сброс настройкке кирип туруп, да дегенди басып коюңуздар, желаете деп. Эгерде аны баспасаңыздар, мындан кийинки проекттерди сактабай коюшу мүмкүн экен. Мага ошентип жазды. Ошон үчүн да дегенди басыңыздар. Азыр мен да дегенди баспайм, себеби менде азыр проекттер бар. Ошентип басып коесуздар. Бүттү. Бул жакта полный экранный режим медиа браузера дегенге бул эки жеринде муну жылдырса болобу? Полный экранный режим деген жерде бул жерге птичканы коюп койгула, үгүз койгула. Экөөнө тең. Аудио браузер да, медиа браузер экөөнө тең. Анан аудио видеолор кайсыл жерге түшүшү керек деп көрсөтөт. Аны ар ким өзүнө көз каранды. Ким кандай тандайт. Мисалы, мен папка Cane Master деп эле койдум. Атайын жерди дагы көрсөтсөңүздөр болот. Папка устройства по умолчанию деп турат. Анан сүрөттүкү, видеонуку, анан кадр. Бул жерде видеону монтаждап атып, ал жерден сүрөт дагы чыгарып алсак болот. Захват кадры деп аталат. Ошонун дагы жайгашкан жерин сурап атат. Бүттү. Кайрадан бул жерде мына информация в возможностях устройства деген жерде, изменить и опубликовать деген жерде мына 4К деп жазылып турат экен. 4Кга чейин тартат экен. Андан количество видео бул оң жагында. Булардын бардыгын азыр мен экспорт кылып атканда, видеону экспорт кылып атканда түшүндүрүп айтып берем сиздерге. Андан кийин мына новый, создать новый басабыз. Андан кийин мына мурдагыларында бир аз башкачараак болчу, азыр болсо көп мүмкүнчүлүктөр чыгып калыптыр. 16:9 бир квадратный видеолор, Instagram үчүн видеолор, бул жерде Instagramдын белгилери турат. Бул болсо мессенджер үчүн, Instagramдын жанагы биринчи, экинчи, үчүнчү Instagram үчүн атайын видеолор бар экен. Биз бул жерде 16:9 колдонобуз. Бул туурасынан горизонталдуу кылып тартып берет видеолорду. Аны белгилегенден кийин следующий дегенди басабыз. Андан кийин бул көрүнбөйт экен. Үстүдөгү белгини баскандан кийин бизге мына ушундай экран ачылат. Экран ачылганда дегенде эле биз сол жактагы настройкиге үстүнөн киргенде жабылып калып атат. Сол жакта турган настройкиге киребиз. Аудио деген жерде автоматическая настройка общей громкости дегенди басып коебуз. Кийинкисин дагы. Бул жанагы
плавное повышение громкости видеонун аудиосу башталган бул жерде видеону монтаждап жатканда анын аудиосу акырын башталат, звугу, үнү, анан акырын жоголуп кетет. Ошонун белгилерин коюп атабыз биз бул жерде. Анан кайрадан кийинкисинде плавное снижение громкости, бул бүткөн жеринде аудионун. Аны дагы белгилеп коебуз дагы. Мунун секундасын канча секунданын ичинде жоготуп берейин деген нерсени жазып атат. Биз мисалы канча бир 3 секунд деп койсок болот. Экөөнү тең. Же 2, биринчисине 2 секунд деп коеюн, бүткөн жерине 3 секунд деп коеюн. Анан аудио деген бөлүмүн тандадык, эми видео деген бөлүмүн тандайбыз дагы. Расстояние башында басып коебуз, птичканы. Снижение аны да басып коебуз, бүткөн жеринде. Бул экөө тең видео башталганда карайып, кара экран менен башталат дагы, кара экран менен жок болуп кетет. Эгерде видеонун андай болушун каалабасаңыздар, анда бул жерден тандабайсыздар. Начало, конец дегенде экөөнү тандабай птичканы кайра алып коюш керек. А мен мисалы коюуну каалап атам, ошон үчүн экөөнү тең белгилеп койдум. Мен бул жерде на весь экран же подогнать по экрану кылсак болот, биринчисин эле тандап туруп. Андан кийин үстүндө турган оң жактагы эң үстүнкүсүндөгү птичканы басып койсок, ошондой экран пайда болду. Мультимедиа, слой, аудио, громкость. Эң башында видео эчтекебиз жок болгон үчүн биз мультимедиадан баштайбыз. Мультимедианы баскандан кийин ичинде ушундай нерселер чыгат. Мультимедианын жанында турган нерселер бул чыкмайынча азыр. Андан кийин эң үстүндө биринчи, экинчи, үчүнчүдө магазиндин, дүкөндүн сүрөтү турат. Анын ичинде керектүү мында аудио болобу, видео, текст, мунун баардыгы бар экен. Мисалы мына бул жерде азыр экөөнү бириктирген учурда аябай жай иштеп калып атат. Акустика, мультифильми, веселье деп турат. Андан кийинки видеонуку, сүрөттүкү азыр мен экрандан бир аз маселе болуп турбайбы? Кайрадан жаптым, магазинди жаап койдум, дүкөндү. Биз бул жерден эң аягында storage деп турат. Бул телефондун изображение, видео избранные дегенде биздин эч нерсебиз жок. Storage дегендин ичинде болсо биздин телефонубуздун ичиндеги сүрөт, видео, музыкалардын баардыгы ушул жерде. Ушуну басабыз. Аны баскандан кийин дагы бир include деп чыкты. Аны басабыз. Ар кимдики ар башка көрүнүшү мүмкүн, бирок ушундай эле болот. Мисалы керектүү нерселер. Мен Keymaster деген атайын папка түзгөм. Бул эмес экен. Дисайымды Keymaster дегенди түзгөм дагы. Ылдый жакта жүрөт, ылдый жакта. Оң жакта. Андан кийин видеолорду могул жерде мисалы бул жерде турган кайсы видеону бассаңыз, ошол жерге проектке түшүп калат. Бир баскандан мурда мисалы басып турсаңыздар, мындай болуп көрүнөт. Аты канча эмне менен тартылган, мына 1920 1080 менен тартылганы, аталышы канча мегабайт, ушунун баардыгы көрүнөт. Анан кийин жана жылдызды белгилеп туруп, избранныйга тыштап койсоңуздар да болот. Ар биринде ушунун ичине кирип отурбай, ушул избранныйдан түз эле тыштап койсоңуздар да болот. Анан ушуну басып койгондон кийин мынтип оң жакка, сол жакка жылдыра берсеңиздер, кийинки видеолордун файлдары, аталыштары, размери көрүнө берет. Мен бул жерде избранныйга киргиздим, баардыгына жылдыздарды койдум дагы. Басып койдум. Мультимедиа кирдим, избранныйга кирдим. Избранныйдын ичинен биринчи муну менен баштайм.
Birinchi videonu koyup алдым. Экинчисинде кайра мультимедиа дегенди бастым. Избранный дегенге кирдим. Тоолорду бастым. Баарын бирден коюп чыгыш керек же баарын оптом эле алып келип алса болобу дорожкага? Мен кармай албай койдум оптом кылганга. Баарын киргизгенге мүмкүн эмес, бирок тесттен бирден белгилеп киргизсеңиз болот да. Иншоттон баары бир кире берет го деген. О, андай иншотто деген птичка менен тандап коебуз да. Мунукунда бир аз бөлөкчөрөөк. Негизи мындан деле болот, анан бирок аракет кылыш керек да. Азыр телефонго Марс мырза могу бөлүшкөн учурда тоскоолдук жаратат экен да, могучу. Анан камера жака колду басканда бул зумдун белгиси. Бөлүшүп аткан. Анан телефондун камерасы ылдый карап турат. Эгерде мындай кылсамчы, мынча түз эле көрүнүп атат. Мен телефонду тескери кармап алдым. Түз эле көрүнөт. Камера ылдый үйдө болуп чоң болуп атат. Мына монтип туруп тиздим дагы кийинки кадрларды. Улам тиздим. Бул жерде мына бир кара болуп турган жер, 1.0x болуп турган жер ошол башында кара болуп башталалы деген белги болчу. Нарастание жанагы. Ооба. Кара экран менен баштайт. Андан кийин Кыргызстанга кош келиңиздер деп туруп жаздым. Текстти жазуу үчүн биринчи азыр бизде видеолорду гана тизип алдык. Андан кийин слой дегенди баскандан кийин мультимедиа, эффект, стикер, текст, рукописный текст болуп чыгат. Анан бул жерден текст дегенди тандап туруп, эгерде кимде мүмкүнчүлүк болсо, дароо эле мени менен чогуу жасап кетсе да болот. Кыргызстан бул мен деп жазып койдум мисалы. Буга чейинки текстти сары белги менен ылдый жагына түшүп калды видеонун. Аны өзүң кармап туруп, каалагандай мындай Узартып кичирейтип. Мына анын узактыгы 10 секундка, 11 секундка, 12 секундка жетти деп бул жактан эсептеп атат кызыл менен. Ошону каалашыңызча каалагандай белгилей бересиз. Анан видеону сүрөттү жасалгандан кийин сүрөттү мисалы бул текстти каалагандай оң жака, ылдый жака жылдыра бересиз дагы Кыргызстан бул мен. Анан аны эки колуңуз менен, эки бармагыңыз менен кармап туруп, азыр. Эки бармагыңыз менен кармап, мынтип чоңойтуп кичинертсеңиз болот. Тексттин өзүнө баскан учурда мына оң жагында функциялар чыкты. Анын тексттин чыгышы, кириши, жоголуп кетиши, прозрачность анын баары көрүнүп турат. Бул жерде 2А турган жерде бул шрифттерди тандасаңыз болот. Мисалы, бул шрифтти тандасаң болот. Тандагандан кийин оң жактагы тичканы басасыз. Андан кийин вот анимация входа деп турат. Бул жерден оңго жоголуп кетет. Солго жоголуп кетет. Мындай. Бунун бардыгы сиздин табитиңизге жараша. Бирок аябай эле бул илгерки эффекттер да бар экен. Алардын кереги жок менимче. Бул да жакшы экен. Сдвиг вправо деген. Ошону белгилеп койсоңуздар. Белгилегенден кийин видеону артка тартып туруп, кайрадан оң жак четиндеги play деген ойнотууну басып койсоңуздар. Ушундай болуп чыгат экен. Менимче муну тандап, шрифттерин тандап, жана башканын баарын өзүңүздөр кылсаңыздар болот. Буга көп убакыт коротпой эле койсок болот. Азыр болсо менде бул
Мен кошумчалай кетейинби? Aha. Могу титр боюнча, мисалы азыр титр могул 2-3 кадрга белгиленбеди. Эгерде урматтуу катышуучулар титрди кыска ар бир кадрга өз-өзүнчө берем десеңер, анда ар бир кадрга өз-өзүнчө титр жазып чыгышыңыздар керек болот да. Аны түшүнөсүздөр э? Мисалы бир кадрга, мисалы могу биринчи кадр тоону көрсөтүп аткан Кыргызстан бул мен десе, андан кийинки кадрда Сулайман тоонун этегинде болсо, бул Сулайман тоо десе, анда ошол кадрга алып келип, анан жана титрди койсоңор керек болот да. Мына мисалы бул жерде мына биринчи кадрда ол боз үй турган жерде бүтүрөл дей турган болсок, мына текстин өзүн баса турган болсок, экинчи катарда турган текстин өзүн баса турган болсок, созуп туруп тексттин өзүн кармап, бул жерде кайчынын чойгондон кийин кайчынын белгисин басып туруп, азыр экөөнүн ортосуна алып келип кайчынын белгисин тартып туруп, эң түбүндө разрезать в точку воспроизведения деп турат. Ушуну басып койсоңуздар экиге бөлүп коет. Экиге бөлгөндөн кийин бул текстти ошол эле ордунда, ошол размерде, ошол шрифтте кала берет. Сиздер ар бирине мисалы колдонсоңуздар боло берет да. Мисалы Кыргызстан бул мен. Экинчи текстине кайра эле кирип келип туруп, азыр бул жерге Сулайман тоо. Мисалы ушинтип койсок болот. Бир суроо. Айта бериңиз. Бир кадрдан экинчи кадрга өткөндө плавно өтүп атпайбы? Ошол экилерди биз контролдосок болотпу? Ооба, мен азыр ошого келем. Азыр мен эме текст айтып атам. Ал жерге койгондо мен текст жөнүндө түшүнүктүү болду окшойт. Эгер Түшүнүктүү. болсо өйдө ылдый жылдырып, анан анимацияда бул прозрачность мына могул жерде анимация текстин канчалык көрүнөт, кандай көрүнбөйт, ошолорду дагы белгилесеңиздер болот. Урматтуу катышуучулар, суроолор барбы бул титр боюнча? Биякта да бирөө суроо берип атат. Мисалы, эки телефон болбосо кыйналып кетет экенби эстеди. Анан мен жооп берип койдум. Эми албетте кыйналыш болот, анан балким убакыт таап, анан өз алдынча иштеп көрүңүз деп. Андан башка дагы Перизат Жаныбекова жазып атат. Саламатсыздарбы? Өзүбүз монтаждаган видеолорду жөнөтүп көрсөк болобу вебинардан кийин дейт. Руфат. Көргөнгө сөзсүз. Оңдоп түзөөлөр болсо жооп бере аласызбы Ооба, деген. мен жөнөтүп койсоңуздар болот. Негизи бул убакыттын ичине, ушул бизге белгиленген убакыттын ичинде болсо, мисалы жооп бере алам. Андан кийин бүткөн болсо, анда мен өзүм жеке жазып, анан жеке кайрылсаңыздар мен мисалы жардам бере алам. Анын монтажына же болбосо кандайдыр кеңештер керек боло турган болсо, андан ары сүйлөшүп байланышып турсак деле болот. Анда маселе жок. Да уланта берели. Мен азыр башка проектке кирейин. Бул жерде буга чейинки эжекебиз бир суроо берип кетти, экөөнүн ортосун кантип контролдосок болот деп. Мына видеону мен буларды өчүрүп атам. Азыр тексттерди өчүрүп атам. Телефондон бөлүшкөн учурда бир аз маселе жаралып калат экен. Видеону түшүрүп алгандан кийин, проекттин ичине ошол дорожкага тизгениңиздерден кийин, видеону мисалы бул ГЭС жөнүндө видео, мына. Биринчи видеодо бул общий план, кийинки планда бул ортоңку план. Азыр бир аз жылышы кыйын болуп атат. Бул ортоңку план. Ошентип, мисалы общий жалпы пландан кийин кайра жалпы план кете албайт, кетсе болбойт. Же крупный пландан кийин крупныйлар өтсө болбойт. Кинолордо пайдаланат. Анда жакшы эле көрүнөт. Мисалы, жаңылыктарда же болбосо клип же бир
ушундай нерселерди жасай турган болсоңуз өзүңүз үчүн дагы анда кете албайт бири-биринин артынан кийин. Мына биринчи план, жалпы планды койгондон кийин таш көмүргесинин жалпы көрүнүшү. Ушул видеонун өзүнүн биринчи бөлүктү баса турган болсок, мына басканым көрүндү сары. Оң жагынан функциялар чыкты. Функцияны жылдырып, эң акыркы жылып атат, бир аз жай болуп атат. Извлечь аудио деп турат. Ошол извлечь аудиону басып чыгарып койсок, бул видеонун аудиосу өзүнчө дорожкага чыгып калды. Экинчисинде кийинки турган видеону дагы ошентип настройкесине келебиз, функциясына келебиз дагы извлечь аудио кылып кое турган болсок чыгып калды. Бул интершум чыгып атат да ошондо. Бул видеонун интершуму чыгып атат. Видеону анысы жок кылып кое турган болсок, извлечь кылып чыгарбай турган болсок, анда интершум жок болуп калат, музыканан сиздин үнүңүз эле болуп калат. Бизге интершум сөзсүз түрдө керек болот. Ошондой коюп алгандан кийин кайра плейди бассак, кетип атат. Анан ошол мисалы GES 3 деп турат, ошол видеонун түбүндө турган аудиону басканда voice changer деп турат. Бул жерде ар түрдүү үндөр бар экен. Бул менимче кишилердин үнүн коюп алып туруп кылса жакшы болот го дейм менимче. Мына бурундуктун үнүн коюп койсо болот экен. Булардын кереги жок менимче, кишини журналисттин же бирөөнүн үнүн кое турган болсок, андан кийин гана колдонсок болот. GES 3 деген аудиону тандап алгандан кийин үстүдө мелодиянын, нотанын белгиси турган түбүндө колонканын сүрөтү турат. Ошол колонканын сүрөтүн басып, анан дагы бир колонка оң жагында 100% деп турган колонка турат. Өйдө ылдый кеткен. Ошону биз мисалы 22, 26, 25ке чейин түшүрүп туруп, анан кийин жарайт деген птичканы үстүдөгүн тандап кое турган болсок, бул GES'тин үнү азайды түбүндөгү. Бир аз чыгып калды. Интершум деген бир аз болуш керек, себеби үстүнөн мисалы журналист же кимдир бирөө, блогерлер үстүнөн текст окуй турган болсо, интершум анын үнүнө көп тоскоолдук жаратпаш керек. Ошон үчүн үнүн ушул жерден азайтып салсаңыздар болот. Андан кийин видеонун башына келип туруп, громкость деген мультимедианын карама каршысында громкость деген турат. Ошол жерге мен громкостьту басып атам. Готовы к записи деген жерде начать деген турат. Начатьты басып туруп, бүгүн биз вебинар уюштуруп жатабыз. Бүгүн смартфонго монтаждоо жолдорун көрсөтүүдөбүз. Остановить дегенди басып койдум. Ошондо кийинки закадровый тексти өзүнчө башка түс менен 3-чү слойго өзүнчө дорожкага таштап койду. Анан видеонун башына келип туруп, ойнотуп көрөбүз кайрадан. Угулбай жатат, Жок болот. Громкостун күйгүздүңүзбү? Менден угулуп атат. Бул жактан Бизге угулган жок. Дальше айтып берсеңиз болот го, түшүнүктүү. Түшүнүктүү болду. Мейли. Менден ушундай кылып туруп слойду көбөйтө берсе болот. Эми болсо бул аудиолорго эмес, мен үстүңкү видеолорго токтолом, жанагы экөөнүн ортосунда. Сиз эки бармагыңыз менен эки видеонун кошулган жерин чоңойтуп кичинертсеңиз болот. Ушинтип чоңойтуп алып туруп, экөөнүн ортосунда кошуу белгиси турат, плюс белгисин баскандан кийин эффект перехода деген турат. Кайсысын пайдалансам болот? Мен бул жерде пар, зум, перемещение дегендерди көчүрүп алганмын магазин, дүкөн деген бөлүмдөн. Сиз ушул жерге эффект перехода дегенден кийин дүкөндүн белгиси турат, ошол дүкөнгө кирип, керектүү переходдорду көчүрүп алсаңыз болот. Булардын баардыгы акысыз экен бул жакта дагы. 3 ченемдүү деп турат, музыка турат, түс турат, графика турат,
кандай койсом десеңиз ошону тандайсыз. Менимче бул жерге кандай жакшыраак жарамак? Мисалы, Bunday эффект InShot'та жок, могу KineMaster'де бар экен, жок, Kane Master'дын мүмкүнчүлүктөрү InShot'тон аябай эле жакшы экен. көбүрөөк экен, Көбүрөөк экен. Анан болгон ошол водяной знакты эске албаганда, сиз эгерде анын про версиясын алып отурган болсоңуз, мындан чыккан аудио, видеолордун бардыгы кадимки камерага тарткандай, кийин YouTube'га жүктөсөңүз дагы сапаты кадимки профессиональный камерага тарткандай болуп чыгат экен да. InShot'тукунда бир аз эме размерлерин эме кылып коет. жымайт этип коет. Ооба, ошондой кылып коет. Анан могу мына мен мисалы Pixel Swipe дегенди тандадым дагы, скачать дегенди бастым. 33 килобайт бул аябай эле бат экен. Анан оформить подписку дегенден кийин май деген жазылып турат, тиги папканын белгиси. Ошону сөзсүз түрдө басып коюшуңуздар керек. Анан түшүп калат. Оформить подпискуну да бастап ошондой? Жок, аны баскан жокмун. Оформить подпискуну баскан жокмун. Андан кийинки белгини мен бул жерде басып аткандарым көрүнбөй атат. Ошон үчүн мен ар биринин аталышын айтып атам. Мына азыр нет деген түбүндө жана мен көчүрүп алган Pixel Swipe деген түшүп калды. Экөөнүн ордуна, ошонун ортосуна мисалы Pixel'ди тандагандан кийин кандай кылайын деген мына 4 функциясы чыкты. Муну биринчисин басып көрсөм кандай кылып кылам деп атат. Мына мынтип алып барам деп атат. Экинчисин басканда мындай кылам деп атат. Бирөө ылдыйга тартат, бирөө өйдөгө тартат экен. Мисалы мен бул жерден тандап койройн. Тандап биринчисин тандадым дагы дүкөн эң үстүнкү оң жактагы тандоо дегенди течканы койдум. Анан кийин видеону бир аз артка жылдырдым дагы, анан ойнотуп атам. Бул жерде азыр телефон, мен Zoom'га компьютерден анан телефондон кирдим. Телефондун өзүнүн экранын бөлүшүп атканда аябай эле жай жүрүп атат да, ошон үчүн жакшы көрүнбөй атат. Сиздер өзүңүздөр кылып көрүп туруп анан айтсаңыздар болот. Анан кийинки видеолорду, мисалы бул видеонун секундалары, мисалы мунун секундасы 2 секунд 217 деп турат. 2 секунд. 2 секундтан бир аз өйдөрөөк экен. Жок, 3 секунд экен биринчи кадр. Кийинки кадрдыкын болсо эгерде бул ошол кадрлары 4 секунд 5 секунд колдоном, бул жак ашыкча дей турган болсоңуз, мисалы биринчи эле видеого келе турган болсоңуз, аны тандап туруп, сары болуп тандалып турат. Кайчынын белгисин басып туруп, сиз турган чекитке чейинкисин алып салайынбы, оң жагын же сол жагын алып салайынбы, же ортосунан бөлүп салайынбы, же стоп кадр кылайынбы деген белгилер чыгат. Мисалы мына монтип белгилеп алып туруп, мен сол жагын алып салайын дей турган болсом, биринчисин кесип салам. Өзү эле кесип салат дагы, коюп коет дайыр кылып. Туура эмес кылып алдым дей турган болсом, сол жактагы назад деген белгини басам, артка кайтарууну. Кайра ордуна келтирип койду. Бул жерден керексиз нерселер боло турган болсо, жакшы жери сиз кол экранды эле басып, мышка катары колдонсоңуз болот. Мисалы мен аудиону жаздырган жеримди, мисалы мына белгилеп алдым дагы, удалить деген белгини сол жактагы өчүрүп салдым. Азыр өзүнүн эле үнү калды. Андан кийин эми болсо музыканы түбүнө коюп көрсөк болот. Ал үчүн бул жерде аудио дегенди басып, аудио дегенди басканда, музыка, записанный трек, альбомы, бул телефонуңузда болгон аудиолордун, запистердин бардыгын көрсөтүп атат. Сиз ошол жерден эгерде өзүңүз даярдап алган болсоңуз, ошону алып келсеңиз болот. Мисалы диктофонго үнүңүздү жаздырып койгон болсоңуз, таш көмүргеси ушунчанча жылы курулган, ушунча адам ушунча иштеп атат деген үндү жаздырып койгон болсоңуз, аны алып келиш үчүн сиз аудио браузерден папки дегенди басып туруп, анан мына voice recorder ушулардын арасынан өзүңүзгө ошол тандап туруп анан коесуз. Эгерде анын кереги жок музыка, аудио коем дей турган болсоңуз, өзүңүз эмес ошол дүкөндөн сатып алам дей турган болсоңуз, эң үстүндө оң жакта ошол дүкөндүн белгисин басып туруп, анан бул жерден ошол жана мен көрсөткөндөй эле мурдагыдай детский кинематография, классика дегендер да бар экен. Бул азыр аудиолорду ойнотпой эле коеюн, ойносом аябай кеч болот. Анан ушундан белгилеп туруп, аудио дегенди белгилеп, мына Spring Song дегенди алдым дагы.
плюс деген белгини басып койдум. Басып койгондо түшүп калды 3-чү дорожкага, 3-чү катарга. Анан мен аны кармап алып туруп пауза белгисин басып койдум. Эгерде үнүн азайтам деп турган болсоңуздар, кайра ушул spring song деген азыр үндү алдык да. Ошону басып, функциясы чыкканда колонканын белгисин басып, анан бул жерден дагы үндү азайтып коебуз. Менимче 50-ге чейин азайтып туруп, макул деп коебуз. Анан кайрадан болуп көрсөк болот. Андан кийин бул жерге макул дегенден кийин кайра слой деген белгиден эми болсо бул жерге текстти коюп чыксак болот. Эгерде сурооңуздар болсо, дароо эле айтып кете берсеңиздер болот. Мен жасаганча көрсөтүп бере берем. Урматтуу катышуучулар, эгер суроолоруңуздар болсо чындыгында берсеңиздер туура болот. Темирди сыгында чап дегендей, учурунда сурооңор болсо берип калгыла. Баары түшүнүктүү эле болуп атат, бирок жасаганда дагы эми чукулап көрөбүз да, бир аз демек калган жерлери болсун. Убакыт керек, иштеш керек. Бүгүнкү кечки убактыңарды, мисалы орозо кармагандар болсо, түнкүсүн ооз бекиткенге чейин уктабай ушуну менен алектенем десеңер, ошол убакыт жетиштүү болот да. Улам колдоно берсек кол көнүп калат. Мен азыр бул таш көмүр кеси деп жаздым дагы. Бул жерден Noto Sheriff Bolt дегенди тандап койдум. Тандадым. Кеси дегенден чекти коюуну унутуп калып турмун. Анан бул жерде ак түс жазылып турат дагы, түбүнө суу менен жакшы таш деген жери жакшы көрүнбөй калды. Сиздер бул жерден параметры контекста дегендер бармы? Текстте контур, тень. Бул жерде түстөрүн колдонсоңуз болот. Түстү колдонууда мына enable деген жерде эме птичканын белгиси турат. Сөзсүз ушуну кылгандан кийин гана иштей баштайт. Ошол нерселерди. Enable'ды күйгүзүп коюш керекпиз, ошондо цветтер өзгөрөбү? Ошону күйгүзүп туруп, анан кийин жанагы могу прозрачный клеткалар чыкты го, ошону басасыз. Ошону басканыңызда анан мондой түстөр чыгат. Всё. Анан каалаган түстү тандайсыз могул жерден. Градиенттер да бар. Анан кийин RGB дегендер бар. 3. Бул жерден фонду берип койсоңуз болот. Фон на всю ширину деген бар экен. Муну менимче анча деле болбойт экен, кереги жок. Муну ак бойдон эле калтырып туруп, артындагы фонду кара бойдон калтырып койгон жакшы болот го. Бул таш көмүр кеси деп туруп, кичине ылдыйраак чылдырып коеюн. Анан окейди басып койдум эң үстүнөн. Бул азыр жөн эле чыгып, азыр иконун ортосундагы могу видеодогу плюс эмени алып салайынчы. Бир аз кыйналып атат. Нет дегенди басып койдум. Бул таш көмүр кеси дегенди кайрадан белгиледим дагы, кантип чыксын дегенди турат. Мына мен скольжение вверх дегенди бастым. Канча секунд ойнотобуз башынан баштап. Менимче жакшы болду. Бир аз узартып коеюн, 4 секунд болду. Андан кийин муну узартып туруп, ушуну эле кайра узартып кетип туруп, экөөнүн ортосуна келип туруп, кесип,
экөөнүн ортосуна келип туруп анан кесип салсак болот экен. Бул жерде кайчынын белгисин басып туруп разрезать деген үчүнчү функцияны басып койсок экиге бөлүп койду. Экиге бөлгөндөн кийин ал видеого могул жерге мен башка текстти жазам. Кайра үстүндө клавиатуранын белгиси турат. Бул жерде 1500 киши эмгектенет деп туруп окейди басып коюп турган болсом. Кайра макул деген белгини бастым. Кайрадан башына алып келдим видеонун. Ушул текстти экиге бөлүп туруп кайра чыгарып коюп атат. Ушинтип койгонубуз жакшыраак болот. Эгерде ар бирине өзүнчө текст кыла турган болсок, анда шрифтин тандап, текстин тандап, анан өйдө ылдый жылдырып, ордун тандаганга туура келет. Текстти узун бойдон мисалы сиз ушундай кыла турган болсоңуз, видеонун башынан аягына чейин узартып туруп, бөлүп коюп туруп жазып кое турган болсо, бул жеңилирээк түрү болот. Бир форматта кетет баары. Ооба, форматы бир өмөдө, бир размер, бир шрифт менен кетет. Тексттер жөнүндө, аудио жөнүндө түшүнүктүү болду окшойт. Эми видеонун ондай түстөрүн берүү жөнүндө скорость, реверс деп турат. Мисалы, могул жерден бир суунукун экинчи кадрда суу оңдон солду көздөй, солдон оңду көздөй агып атат. Ушуну белгилеп туруп, мына реверс деген кайчынын түбүндө графика клипа, скорость, анан реверс деп турат. Реверс дегенди бассаңыздар, мындай тескери кылып коет экен. Бул жерге адамдар. Окейди басып туруп, ойнотуп көрсөк. Суу тескери алынып атат кайра. Кайрадан артка кайтаруу белгисин басып койдук. Бул жөн эле белги, мисалы кишилер басып баратса, кишилерди артка бастыра турган болсоңуздар, ошондой кылып койсоңуздар болот. Же скоростун көбөйтүп койсоңуздар болот, суунун скоростун бул жерден 4x, 8x. Кайра эле ошол видеого келдим. Зеркальное отражение деп турат. Ушул эле видеонун зеркальный, анан мондой 4 мисалы кээ бир кишилер жанагы бул менин рабочая сторонам эмес дегенде тескери кылып коет го, ошондой мону ошол катары колдонсоңуздар болот экен. Мисалы суунун солдон оңду эмес, оңдон солду көздөй аксын дей турган болсоңуздар, ошентип зеркальный отражениени ушул жерден кылып койсоңуздар болот. Анан ушул эле түбүндө кайра ошондой буруу белгилери турат. Оңго, солго. Бул таш көмүр кеси деген жазууга тийбей атам. Ага таасир этпей атат, себеби мен видеонун бөлүмүн гана тандап туруп, ошону менен иштеп атам. Кайра азыр назад кылып коеюн. Бардык ордуна келди. Видео бөлүмүндө кайра световой фильтр деген ишине кирип, бул менимче бардык эле нерседе болсо керек, бардыгында эле. Основной холодный дегенди билсеңиздер керек. Көк түс, насыщенность дегендер бар, моно кара кылып салган, яркий. Анан ушуну бир белгилеп туруп, түбүндө применить ко всем деп турат. Ошону бассаңыздар, кийинки видеолор үчүн дагы бир тандагандарыңыздарды жалпы түшүрүп койсо болот экен. Ар бирин жасап отурбай, мисалы. Основнойго келип туруп, бул көктү тандай турган болсок. Муну көрсөтпөй эле коеюн, ар ким өзүнүн каалагандай. Нет дегенде кылып койдум. Бул виньетка деген аудио, извлечь аудио деген көрсөттүм. Виньетка деген мындай кылып коет экен. Четтерин, 4 четин кара рамка сыяктуу нерсеге алып келет экен. Кереги жок го. Кээде балким мисалы жанагы видеону тарткан учурда жарыкты өтө көп киргизип алган болсоңуз, ошондо оңдой албай аткан болсоңуз, ушу виньетканы колдонсоңуз болот. Бунун
видеого колдонуштун кереги жок. Скоростьтөрдү буларды айттым. Настройкиге кире турган болсоңуз, яркость, контрастность, могу сөзсүз керек контраст, насыщенность, вибрация дегендер жарык лазердин өлдүрө турат. Жарыктыкы контраст экөөнүкү керек сөзсүз. Видеого киргениңерде телефондон авто менен тартып келген болсоңор, бул жака монтажга киргизген учурда сөзсүз түрдө ушуларга көңүл буруш керек. Вибрация деген болсо, видеону сочныйраак кылып берет. Окейди басып койсоңуздар. Анан эми ортодо турган, биз азыр мына мультимедиа, слой, аудио, громкость төртөөнү көрсөттүк. Ортодо турат. Ортодо кызыл камеранын белгиси. Аны баса турган болсоңуздар, мындай камеранын camcorder деп чыгып атат. Бул жерде camcorderди басып туруп, видеону дароо эле өзүнүн ушул дорожканын ичине таштап койсоңуздар болот. Мен буга чейин закадровый текстти аудио кылып, громкость дегенди бассам, аудио түшүп калат деп айткам. А бул жерде camcorder дегенди баса турган болсоңуздар, эмнени колдонойн деп туруп, азыр мен сизде 1 2 3 4 видеону тартып туруп, бүгүн вебинардын уюштуруучулары активдүү катышууда. Мисалы азыркы жаздырган видеом ушунун катарына түшүп калды. Аны башка жака жылдырып туруп, биринчи берип коюшум керек эле, себеби мен азыр дорожкамды бузуп алдым мисалы. А бирок негизи ушул нерсе менен да колдонсо болот, дароо өчүрүп алса болот. Кары белгиледим дагы, назадты басып койдум. Ушул ортодогу керектүү нерсе бул дагы. Ошондо мультимедиа, аудио, громкость, слой. Громкость басып туруп закадровый деп жазасыңар. Ал эми ортосун басып туруп, керектүү аудиону таштап койсоңуздар болот. Керектүү видеону таштап койсоңуздар болот. Бул жерде биринчи артка, алдыга деген белгилер турат. Сол жактын эң үстүнкүсүндө артка, алдыга, ойнотуу, андан кийинки дагы белги турат. Аны бассаңыздар, мисалы мына дорожкалардын түбүндө турган 1 2 3 4 дорожка турат экен. Менде ушул 4 дорожканы көрсөтүп берип атат. Азыр видео 3 коюп атат азыр. Муну андан кийинки син бассаңыздар, мына видеолду өчүрүп кармаганга иштегенге оңоюраак экен. Андан эми мен муну барбы суроо? Болбосо дароо ушул жерден көрсөтөйүн дагы, андан кийин эмелерге экспорт койтсом болот, андан кийин дагы бир башка нерсени көрсөтүп берем. Урматтуу катышуучулар, эгерде суроолоруңуздар болсо берип калыңыздар. Эми буга чейин суроолор болду. Тиги Сайпидин мырзадан чолпон деген айымдан видеонун размери сөзсүз түрдө 16:9 болуш керекпи деди. Азыр экспорттошун айтып берейин ушул суроого жоопту. Мен ооба деп жооп берип койдум, анткени ошону сурайт деп. Анан көчүрүп алдым, бирок иштеткенге жетише албай калдым деп Сайпидин мырза жазып атат. Анан мен жаздым, азыр жакшылап карап туруңуз, анан өз алдынча иштегенге аракет кыласыз деп. Дагы суроолор барбы, урматтуу катышуучулар? Негизи бул азыр телевизионный форматта, мындай узунунанчы. Ооба. Соцсеттерге сиз кандай форматты сунуштайсыз көбүрөөк просмотр алыш үчүн? Мисалы мен байкайм, узунунан видео болгондо көп, мисалы Instagram узундан болгондо баягы ачканда лентадан көбүрөөк көрүнүш, крупныйраак болуп көрүнөбү? Сиздин оюңуз кандай? Жанагы башында эме кылдык го, создать дизайн кылып, эң башында көчүрүп алгандан баштадык го. Негизи форматты тандап алган болсоң дегеним, просмотр көбүрөөк алыш. Ооба, эгерде телевизионный же YouTube калган дей турган болсоңуздар, ушул 16:9. Ал эми социалдык коомдук тармактар, коомдук сайттарды айтып жүрөбүз. Ал жерде телефондун вертикалына кармаган жакшы. Ошол эле 16:9 болуп атса, 9:16 кылган форматы жакшы болот, себеби сапаты жакшы болот. Эгерде квадрат бар, 1:1 деген, бардык жагын ошош, алардын сапаттарын түшүрүп салат. Сиз же 16:9 колдонуңуз, же 9:16 колдонуңуз. Бирөө вертикально, бирөө горизонтально. 16:9, окей. Ошондо 9:16 Instagramга жарап калабы?
Ошондо 9-16 Инстаграмга телефонду просмотр алып берет да. Узундан Ал болбосун. видео просмотрду алып бере албайт, просто видеонун форматы ошо жактын талабы ошондой. ооба талабы. Талабы тигиндей деле иле берсе болот да, бирок ошо форматына жараша да просмотр берет да. Негизи ичке болуп, мисалы клиптер көп учурда көп просмотр албай калат го, ичке болуп, жана профессиональный фотоаппарат менен тарткан клиптер. Именно Инстаграмдан. Узун болуп. Мен Инстаграм боюнча аябай эле укмуш адис эмесмин, көп нерселерди билбешим мүмкүн. Бирок бул нерсени да андан ары да изилдеп көрсөңүздөр болот. Бирок көбүнчө мисалы туурасынан тартылган видеого караганда тигинен вертикально тартылган видеолордо дароо ойнотуп, дароо ошону көргөнгө кызыгышат да элдерчи, эмнегедир. Анан мисалы көпчүлүгүбүз байкайм видео тарткан учурда телефонду эч качан горизонтально кармап тарткандарды өтө аз көрөм. Бүт эле бир колу менен ушундай телефонду кармап ошентип басып бараткан болот узунданчы. Бирок мен кошумчалай кетейин, эгерде чындыгында YouTubeга чыгарам десеңиз, анан сапаттуу видео кылам десеңиз, анда телефонду туурасынан кармаган оң. Бирок көпчүлүгү Инстаграмда отургандыктан ошо Инстаграмга ылайыктап тартып алып атышат да, андан сырткары жанагы азыр абдан атак даңкка ээ болгон TikTok деген дагы биздин соц тармактар чыга баштады, Ал жакта да ошо тигинен кармап тартканга көбүрөөк чакырып атышат. Чындап келгенде сүрөттү да, видеону да туурасынан кармап тартуу керек. Ооба, Марс мырза, сизге кошумча, эгерде сиз сүрөттү же видеону туурасынан тартып алган болсоңуз, аны монтажга келгенде тигинен кылып жасап алган оп-оңой. Мисалы видеону дагы, сүрөттү дагы каалагандай кесип аласыз. Эгер туурасынан тарткан болсоңуз, видеону же фотону. Эгерде тигинен фотону же видеону тартып келген болсоңуз, аны монтаждан туурасынан кылып жасай албайсыз. Ошон үчүн сизге плюс жагы узундан тартыш керек турбайбы да? Узундан жаткырып алып горизонтально тарта турган болсоңуз, сиз аны монтаждан каалагандай кылып кесип аласыз. Квадратный кылсаңыз болот, башкача. Меники азыр чыгып кетти, кайрадан кирип коюн. Бул жерге көрүнөт. Эми болсо бүткөндөн кийин эң үстүдө оң жакта өйдөнү караган стрелка турат. Бул экспорттун белгиси. Экспорт кнопкасын баскандан кийин мына разрешение, частота кадров дегендер чыгып атат. Экспорт кылуу 4К менен кереги жок, себеби видеонун өзү 4К менен ансы деле тартылган эмес. Бизде мисалы КТРК улуттук ошол коомдук телеканалыбыз болгону HD 720 менен берет. Азыр жаңадан гана кээ бир каналдары Full HD бере баштады. Мунун айырмасын билбегендер кааласаңыздар сурасаңыздар болот. Full HD деп турат, азыркы белгиленип турган 1080p деп турат. Ошол 1920-1080 менен берет. Бул кадрдын туурасынан анан тигинен турган размери. Full HD деген видеоңузду сапаттуу чыгарат. Мисалы YouTube'дан видеолорду көрүп аткан болсоңуз, ошол 1080 менен көрө турган болсоңуз, бул эң чоң форматы, эң чоң сапаттуу форматы. Анын үстүндө QHD 1440 деп турат. Аларды белгилештин кажети жок. Эгерде сиз видеону 4К кылып тартып келген болсоңуз, же абдан жакшы кылып тартып келген болсоңуз, камераныкын телефонго киргизип алып туруп монтаждаунун кереги жок да. Сиз телефонуңуздан башында настройкадан жана мен айткандай 1080 менен 1920-1080 менен тартып келген болсоңуз, видеону ушундай киргизген болсоңуз, эң аягында ошол 1080-1920 менен экспорт кылганыңыз туп-туура болот. Эч кандай настройкалары, оңдоо жөндөөлөрү бузулбайт. Ушуну тандап алгандан кийин, частота кадров деген секундасына 25 кадр. Ошо PAL деген турат. Ошону белгилесеңиздер болот, же түбүндө 24 cinema деп турат. Кинодо ошол 24 кадрды буга чейинки Советтер Союзунда, андан кийинки дöwөрдө деле ошол 24 кадрды колдонуп келишкен. Азыр болсо көбү 25 менен тартат. Мисалы телефондор 30дар менен тартат, 60 менен тартат. Профессионалдык камералар 25, 50, 100 кылып тартат. Биз азыр ошондо 25 PAL дегенди частота кадровду тандап кое турган болсок, туура болот. Анын түбүндө низкая, высокая деп турат. Бул видеонун битрейттери, скоросту.
Мисалы муну азыр мен оңго көтөрө турган болсом, высокаяга жылдырып атсам, эң түбүндө 145 мегабайт болушу мүмкүн деген жазып турат. Около 128 деп калды. Ошолор маанилүү. Мисалы мен высокаяга чейин, эң аягына чейин түртө турган болсом, скоросту 29-77 кылып санады дагы, бул видеонун көлөмү 171 мегабайт болот деп атат. Бул эгер ата өтө чоң болот дей турган болсок, негизи азайтышыбыз керек. Негизи биз 50 секунддан тегерегинде видео кылдык. 50 секунда үчүн 150-130 жакшы эле нерсе. Өтө высокая кылбай туруп эле. Анан ушул жерден дароо эле экспортировать и вложить дегендерде моундай бөлүшкөн белгиси турат. Андан ары Instagramга, YouTubeга жана башка жерге бөлүшүп кирип кете турган нерселер да бар экен. Мен ошону балким про версиясында чыгабы? Бул жактан чыгара албай койдум. Ал неме Руфат, ал экспорт болуп бүткөндөн кийин могул 2020 деген ал сен мурдагы кылган экспортуң экен. бул экспорт даярдылары. Бүткөндөн кийин экен, анда адашып турмун. Анда экспортко келип туруп, мен буягын тандап алдым, андан кийин экспорт белгисин бастым. Бул акысыз болгон үчүн мондой белги чыгат. Сиз пропустить же болбосо үстүндөгү X-ти басып алсаңыз болот. Бул жерден баса белгилей кетүүчү нерсе, ушул жазуу чыгып калганда өтө этият болуңуздар. Бул реклама болгондуктан сиздерди азгыра бериши мүмкүн, ошон үчүн пропустить же болбосо X-ти таап туруп X-ти баскыла. Башка жакка өтүп кете турган болсоңор, проект сакталбай калса же бирдеме болсо. Андан кийин обзор чыгат экен. Напомнить позже деген басып койсоңуздар болот. Анан кийин мына видео үстүңкүсү даяр болуп чыкты, андан кийин бөлүшүү функциясы менен андан ары кетсек болот экен. Даяр болгондон кийин. Бөлүшүү функциясын галереядан деле алып ошол жактан ала турсак болот туурабы? Бул жанагы бул башында силер видеону каяка түшсүн, сүрөт каяка түшсүн деген белгини белгилебедик, ошол жака түшүп калды да. Сиз муну галереядан таап алсаңыз болот да, ошол жактан гана бөлүшсөңүз болот. Мен бул жерде оңой жерин коюп коюптур да. Муну өзүңүздөрдүн каалооңуздар. Мен бул баягы телефондон галерея жана башка жакты аралап отурбай, могу play кнопкасы турбайбы, биринчи ошондо мына бассаңар силерге көрсөтүп турат болжол түрдө эмне болгонун. Андан кийин тигинде 3 буштукту басып койсоңор, каяктан бөлүшөсүңөр, Instagramбы, WhatsAppбы, каяктан өзүңөр каалаган жактан. Бул звонок учурунда видео көрсөтүлбөйт деп чыгып атат Марс мырза. Ошон үчүн биз жасалган нерселерди көрсөтө албай калат экенбиз, экспорт болгон нерсени. Элвира айым, сурооңуз барбы? Элвира айым. Сурооңуздар болсо берсеңиздер болот. Буга чейин презентацияларды монтаж Сиз азыр Кейн мастер боюнча айтып бербедиңизби? Анан эме жанагы рекламалардан өздөрү дагы беришет го. Ар кандай приложенияларды InLoop беле ушундай программалар бар. Негизи кандай программалар сунуштайсыз? Улам жаңыланып туруш үчүн каяктан ачып карап турсак болот негизи? Бул жерде мына эң аягында бул программаларды айттым го. Айттыңыз. Скриншот кылып коюп. Азыр бул жакта сакталып калат, бирок мына Viva Video InShot, Кейн Master, Videomaker могул жерде видео программалар телефондогу көпчүлүгүндө мына InShot'та деле, Viva Video'да деле жанагы знактары чыгып калат. Эгерде жазбай атайын про версиясын сатып албай турган болсок, премиумун албасак, баарында эле чыгып калат. Бирок мисалы мен InShot'то колдонгонмун, Viva Video'ну колдонгонмун. Бирок ошолордун арасынан Кейн Мастердин мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк экен. Андан кийинки экспорттон чыккан видеону сиз андан ары бирдемеге жүктөп же колдонуп кеткенге ыңгайлуураак, анан сапаттуу болуп чыгат. InShot'то анчалык жакшы сапатта чыкпайт экен. Анан ошон үчүн биз бул жерде бүгүн ошол вебинардын уюштуруучулары менен бирге ушул көп программалар бар. Азыр мисалы кирип көрсөңүз, Play Market'те балким жүздөгөн, миңдеген программа чыгышы мүмкүн. Ошол эң жакшы, эң ыңгайлуу деп ушул программаны тандап алганбыз да. Сунуштайсыздар, рахмат. Биз сунуштаган программа ушулар. Вебинардын катышуучулары, сурооңуздар болсо айтсаңыздар, берсеңиздер болот.
Туура, урматтуу катышуучулар, биздин убактыбыз аз эле калды. Азыр 18:26 болду, 18:30га чейин дегенбиз. Эгерде суроолор болсо, берип калсаңыздар болот. Биз деген эми Руфат менен кандай байланышта эми жеке убактысын кээде алсак, WhatsApp'тан жазсак, түшүнбөгөн суроолор сизге кыйынчылык жаратпайбы? Жок, мен азыр Марс мырза номерин жазып атам чаткачы. Номерин жазып койдум, анан почтамды да жазып коюм бул жерге. Видеодон маселе жок. Себеби биз күн сайын эле видео менен иштешебиз. Мен көбүнчө видеолорду мисалы шашып жүргөн болсок, көбүнчө компьютер жаныбызда болбосо телефондо эле монтаждайбыз да. Офисте отурган болсок сөзсүз түрдө камерага тартылгандан кийин биз компьютерден эле монтаждайбыз. Компьютерден экран чоңураак болуп жасап, телефондон мисалы көп форс-мажор болуп турган болсо, камераңыздын батарейкасы өтсө, аябай оперативдүүлүк керек болсо, ошондой учурда телефондун жардамы аябай жакшы да. Ошон үчүн телефондо монтаждаганда дагы сөзсүз түрдө үйрөнүп, жакшы деңгээлде үйрөнүшүбүз керек экен деп койдум да. Мен азыр телефонум менен почтамды жазып койдум. Ушул номерде WhatsApp номерим дагы бар, Telegram дагы бар. Эгерде видеолорду ушул жака жөнөтөм дей турган болсоңуздар, же могул жерде мындай болуп калыптыр деп кеңеш сурасаңыздар, ушул номерге кайрыла бериңиздер. Анан специфика, видеону тартууда спецификасы тамак тартуу же болбосо дагы бир башка нерселерди тартууда өзгөчөлүктөр да каралат да, мисалы бьюти сферасы же тамак аш болобу. Мисалы биз утураныкы көбүнчө ушул тамак аш, бьюти сфера болуп кетет да, новостиден айырмаланып деген. Мисалы сиз бир курс сатып алып турган болсоңуз, азыр мен вебинардын уюштуруучуларына чоң ыраазычылык билдирмекмин. Бул акысыз курс да. Мисалы жаңылыктар болобу, же болбосо сиз айткандай сулуулук нерселери же тамак аш нерселер жөнүндө ар башка нерселердики өзүнчө кетет. Анан ал курстар атайын сатылат да. Мен буга чейин фотоаппаратта кандай үйрөнүү, мисалы свадебный сүрөттөрдү кантип тартыш керек, же болбосо ушундай бир тематикалар тандап алып туруп кандай кылыш керек болсо, ошол $60, $50 тандап алып туруп курсту бир жумалык сатып аласыз да киресиз. Ошондо бар да. Азыркы сиз айткан нерселер тематикасы ар башка болуп бөлүнгөндүктөн көбүнчө студиянын жарыктарын колдонуш керек. Бул жерде телефон бир аз, эгерде камераңыз жок болсо, жакшы телефон менен жазсаңыз болот. Бирок аябай эле профессионалдуулукка умтулам дей турган болсоңуз, анда сөзсүз түрдө профессионалдуу камера сатып алышыңызга туура келет. Профессионалдуу жабдыктарды алышыңызга туура келет. Анан сөзсүз түрдө жарыктар болуш керек, абдан көп жарыктар керек. Ошол курстар силерде бар, что? Менде курстардын линктери бар. Мен өзүмдө курс жок андай. Мен көбүнчө англис тилдүү же орус тилдүү ошондой атайын подписка кылып койгом, келип турат курстар улам. Ошолорго убакыт болгондо кирип окуп турам да. Түшүнүктүү. Жакшы. Саната бүгүн абдан активдүү болду. Суроону бергени да жакшы, себеп дегенде суроо анан талаштан тактык жаралат дегендей, көп суроону берсең, көп нерсе, көп маалымат аласың. Андыктан Саната сизге ыраазычылык. Сиздин берген суроолоруңуздун да орду бар. Бул жерде Саната мурункусунда катышканда ошо азыркы суроолор кичине азыраак болмок, себеп дегенде мурункусунда Руфат фото боюнча өткөндө ошол кантип телефонго деле жакшынакай фотону тартса болот, сүрөттү тартса болот деп ошондо айткан. Себеп дегенде iPhone'го же болбосо башка деле смартфонго бүгүнкү күндө линза кошуп тартып, сапаттуу видео менен фотону жаратсаңыз болот. Бирок анча албетте буга чейин Руфат айткандай акча жумшашыңыз керек, бир аз чыгым болушуңуз керек. Ал жабдуунун баарын бүгүнкү күндө бизде Кыргызстанда Кудайга шүгүр сатат. Болгону издеш керек, же болбосо эгер жок болуп калса анда алыстан алдыртышыңыз керек болот да. Ондай линзалар бар, жана сиз айткандай, бүгүн өткөнкү вебинарга катышпагандар үчүн атайын линзалар бар, атайын телефондун микрофондору бар, атайын телефондун штативтери бар. Мисалы сапаттуу нерселерди чыгарыш үчүн булардын баарын колдонушуңуз туура келет. Буларга өткөндө аябай детально айтып бергенбиз. Эгерде бул сакталып турат, кааласаңыздар ошол жака YouTube'дан кирип көрсөңүздөр болот. Сакталып турат. Бизде YouTube'да бар. Эми бүгүнкү болсо биз телефондо ошо видеону кантип жазап, анан телефондон деле жанагы азыр бүгүнкү күндө абдан маанилүү болгон caption видео деп абдан эл оозуна алынып, чакан видеолор тартылып, алын баары соцсетке жарыяланып атпайбы? Мисалы, Facebook'та баратсаңыз, caption видео деп чыгат.
үнү да бар, интервьюсу да бар, өзүнүн берки дабыштары да бар, интершумдары. Андан сырткары тексттин коштоосу менен чыгат. Бул эмне үчүн бүгүнкү күндө баарыбыз тең эле абдан орусча айтканда деловой болуп калдык. Кыска нуска видеону көрөбүз. Үнү менен көрө албай турган болсок, көпчүлүк коомдук транспортто же көпчүлүктө жүрсөк, ошо видео кете берет, текстин окуп, ошонун үстүндө маалымат ала беребиз да. Мына бүгүнкү биздин окутуубуз дагы ошого негизделген. Caption видеону кантип телефондо жасаса болот деген. Телефондо жасаса болот. Бул Киномастер жана буга чейин Руфат айткандай абдан мүмкүнчүлүгү чоң. Бул Киномастер менен мен өзүм дагы көп иштейм. Видеолорду даярдайм, чакан caption видеолорду, жаңылыкка материалдарды даярдаса болот да. Ошон үчүн мунун үстүндө бир топ иштеш керек, убакыт керек. Аракеттениш керек. Болгону азыр мына саат 7ден кийин орозолор болсо, ооз ачкандан кийин бир убакытта 1 саат отурсаңыз, Киномастерди толук кандуу өздөштүрүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Ал менин башыман өткөн, ошон үчүн айтып атам, эгерде кызыксаңыздар. Андыктан ошону Анан уштап азыр кетиңиз. Марс мырза сизге кошумча саната буга чейин башка бир жанрда, башка тематикада тартсалоо деп атпайбы? Бул жаңылыктар жөнүндө көрсөттү деп. Биз эми болгон видеолорду алып туруп, жакшы видеолорду тандап туруп, ошону мындай кылсаңыздар болот деп кеттик да. Саната мисалы сиз ошол эле телефонуңузду алып туруп, мисалы бир кызды мен деле көп учурда кылам, мисалы тааныштарымды Эркиндик паркына, бир бульварга же Бишкекте же Ошто бир жерде, жакшы кооз жерлерде же дүкөндөрдө кийим алып аткандарын кыска 3-4 секундтан тартып алып туруп, телефонго ошол Кейн мастерге киргизип алып туруп, ал жерден эле ошол башка эле тематика болуп калат. Ошол эле жерге бул кийим мындай же бул мындай деп туруп кийимдин бааларын жазып, музыканы коюп, анан бул Кейн мастерде жанагы эффекттер, укмуш эффекттер бар. Сиз аны профессиональный компьютерден киргизип дагы андай эффекттерди ала албайсыз да. Эффекттерди алсаңыз сатып алышыңызга туура келет. Сиз бул жерден даяр кылып ала аласыз дагы, ал нерселерди колдонсоңуз сапаттуу, анан жакшы болуп чыгат. Ошол багытта жаңылыктар эмес, ошол жакта да колдонсоңуз болот да. Бир кыска суроо. Узун видео тартып калсак, ошолорду крупный, средний кылып разбивать этиш үчүн дорожкага коюп ала алабызбы же обязательно разбивать этип тартышыбыз керек болотпу? Узун видеодон кесип аргасы жагынан мынтип Болот. кадрлар. Алсаңыз деле болот, бирок негизи мындай кесипкөй журналисттер, операторлор же телефонду көп ушундай тартып жүргөндөр бүт эле кесип тартат. Мисалы, дароо коюп алат дагы, алат 4-5 секунд бүттү. Экинчи көрөт, дароо алат, ушинтип алат да. Сизге оңой болот монтаждагангачы. Хорошо. Негизи теледе айтып коет эмеспи, статично анан по планам деп коет орус тилинде. Кыска нуска кылып, мисалы ичиңиздерден 10го чейин санайсыздар, бир кадрды записти бастыңызбы общий планда. 10го чейин санайсыз, өчүрөсүз, андан кийин средний планда 10го чейин санайсыз, өчүрөсүз, крупный планда 10го чейин санайсыз, өчүрөсүз, среднийде, крупныйда, детальныйда. Ошентип анан аны монтаждаганга ыңгайлуу болот да, монтажный фраза деп аталат анын баардыгы. Марс мырза, биз бул open камера жөнүндө, видео стабилайзер жөнүндө көрсөтүп айтышыбыздын кереги барбы азыр? Бир 5 мүнөттөй. Жакшы болобу эле? 5 мүнөт. 35 болуп ошентпейли. Эч ким чыккысы келбей атса, кетпей атса, кетпей туруңуздар, бир 5 Мен мүнөт. ойлогом, мен өзүм телефон менен ошо Киномастерде монтаждаган видеом бар болчу, ошону көрсөтсөмбү деп ойлогом. Анда мен 2 мүнөттө бүтөм. Көрсөтө бер, Руфат. 2 мүнөттө бүтөм. Мына бул жерде көрүнүп атат. Open камера дегенди колдонгондор болсо керек. Open камеранын жанында VN деп турат. VN'ди watermark жанагы водяной знак чыкпайт. VN'ди да колдонсоңуздар болот, бирок Кейн мастер андан ыңгайлуураак, жакшыраак экен да. Open камерага кирип туруп ачылгандан кийин мына бул жерде настройки сол жакта эң үстүнкүсүнө кирип туруп, бул жерде мына кошумча настройкалар, звук затвора, звук таймера, озвучка таймера, молордун бардыгын мен белгилеп койгом, ушуларды кылып койсоңуздар болот. Андан кийин настройки фото дегенде, качество изображения дегенде, түбүндө формат изображения JPEG тандайбыз, PNG эмес, JPEG сапаттуураак болот. Анан муну так HDR деген бар. Бул күн жана көлөкө турган жерде колдонгон болот. Ушуну белгилеп койсоңуздар болот. Контрасттыкын бул жерлери бүт автоматический экен. Буларды детально окусаңыздар болот. Анан кайра түбүндө эле настройки видео дегенде
формат видео дегенде мына H264 дегенде тандап коесуздар. Запись звука деген тандап койдук. Источник звука дегенде наушник колдоносузбу, эмне колдоносуз, алардын белгилеп туруп тандап коесуздар. Андан кийин камераны күйгүзгөндөн кийин бул жерде мына настройки мына бул жерде разрешение видео дегенде 1000 1920 1080 деген мына Full HD деген чыкты. Ушуну тандап алсаңыздар болот. Скорость нормальная, таймер дегенде өчүрүп коесуз. 3 могуну бөлсөңүз болот. Жанагы мен айткан буга чейин презентацияда көрсөткөн клеткалар булар. Анан бул жерден жөнөкөй телефондун камерасын ачып алып туруп колдонгонго караганда сиз бул жерде кадимки камера сыяктуу колдонгонго ыңгайлуу жактары бар. Веб өзүнчө приложение да, Буну жанагындай эле Кейн мастерди көчүрүп алган жерден эле көчүрүп аласыздар. Open камера деп аталат. Окей. 3-чүдө турат. Анан 4-чүдө видео стабилайзер деп турат. Бул Кейн мастердин видео стабилайзер чыгарганы. Мына эгерде титиретип тарткан болсоңуздар, ушуну жүктөп алсаңыздар, функциясы оңой эле, бир эле функциясы бар. Видеону жүктөп алып туруп, анан мисалы могу жерде видеону жүктөп алып туруп, анан басып койсоңуздар, мына оригиналы, анан кийин стабилизация болгону деп көрсөтүп турат. Ушинтип да чыгарып берет. Андан кийин үстүңкү жагына кеткен стрелка ал экспорт кылып берет видеону. Анан буга адам экспорттоп алып, анан Кейн мастерге салып кайрып. Сиз аны экспорттоп алсаңыз, Кейн мастердин папкасына өзү түшүп калат. Окей. Марс мырза бүттү, менде сиз көрсөтүп берсеңиз болот. Акыркы сонун экен. Стабилизацияны мен аябай жакшы көрөм. Мисалы, штатив жок болсо, титиретип алсак, колдор титиреп калган болсо, кыска кылып алып туруп, ушуну коюп койсок, стабилизацияны, же болбосо компьютерде монтаждаганда Warp Stabilizer деген бар. Ошону тыштап койсоңуз, аябай плавный кылып, жакшы кылып жасап берет. Анда урматтуу катышуучулар, убактыңар барбы көрсөткөнгө? Бар. Ооба, бар. Бар. Эгер шашып атсаңар, анда азыр аракет кылалы көрсөткөнгө. Так. Мы учимся в школе интернет 21 запас и выпускнику дети. Я учусь в 10 классе. Скоро заканчиваю выпускной в этом году. Я буду поступать на программиста в колледж 4-й лицейский. Я будущее хотела, что бизнесмен. Этот праздник необычный праздник. Мы сегодня даем последний звонок нашим девушкам и юношам. Ровно 10 лет этих наших мальчиков и девочек привели родители с большим волнением, думая, что же будет, как же он будет учиться и вообще, что он получит в этой школе. Согревает нас ваша теплота и всю боль рукой сняла. Катится слеза, верила в меня и с надеждой ты ждала. И не зная сам, следовал стопам всех своих друзей обман. А теперь затих, все себе затмив, понял я, что мне пора. Мама, ты прости, обними, ведь уже все позади. Мама, ты одна у меня, лишь бы ты была всегда. Сегодня в нашей школе праздник, но это грустный день для нас. Дорогие наши 10- и 9-классники,
на урок вы пришли в последний раз. Мы посвящаем последний звонок. С вами прощается старая школа. Последний звонок, простые слезы, своя жизнь, школьные грезы. Бул видео телефонда тартылган, телефонда монтаждалган, ошол эле киномастер менен монтаждалган. Албетте бирок жана буга чейин рухат белгилегендей стабилизациялар колдонулган эмес. Муну мен ошол 2019-жылы телефон менен кантип видео тартып, кантип монтаждаш керек деген окууга катышып, ошондогу жыйынтык көрсөтүш керек болчу, ошондо тартылган да. Ошентип жазса болот, видео кепшн видеолордо. Мен телефонум өчкөн атат, саматтагансыздар дейт. Анда эмесе баардыгыңыздарга рахмат. Жакшы туруңуздар, орозоңуздар кабыл болсун. Мен ойлойм, ушу бүгүнкү биздин окутуубуз маанилүү болсо керек. Канча кайсыл бир деңгээлде. Анткени бүгүнкү күнү учур талабына ылайык телефон менен баардыгыбыз окат кылып калдык. Мен ойлойм, пайдасы тийсе керек деп. Эгерде суроолоруңуздар болсо, Руфат буга чейин жазды өзүнүн телефонун жана электрондук почтасын. Биздики дагы эгер кааласаңыздар journalist.kg@gmail.comго жазсаңыздар болот. Ал жактан мен жооп берем, же болбосо менин телефонумду билгендер болсо, телефон аркылуу кайрылсаңыздар болот. Менин телефон номерим 772 28 18 78. Жакшы болгула. Рахмат, Руфат. Рахмат.